Количество осадков на период 50 середины этого столетия конца. Планетанын кан тамыры буланын дарыялары. Кыргызстандын аймагында 30 миңге жакын дарыя бар. Мында ири, эң негизгиси колдонууга жарактуу болгон суунун запасы биздин чөлкөмдө жайгашканы чоң болжо. Дүйшөн Маматкановдун туулган күнүнө карата климаттын өзгөрүүсүнүн шарттарында Борбордук Азиянын суу энергетикалык ресурстарына мониторинг жүргүзүү, модельдөө жана болжолдоо маселелери боюнча эл аралык илимий практикалык конференция болуп өттү. Маалымат, билим жана тажрыйба алмашуу аркылуу суу энергетикалык көйгөйлөр талкууланды. Жалпысынан ушул 25 докладты бул суу проблемаларына багышталган. Да, суу проблемалары, суу кризиси, суунун жанагы жетишсиздиги Кыргызстанда эле эмес, бүгүн Борбордук Азияда, даже бүткүл дүйнөдө күч алып эле баратат. Мына ушуларды изилдөө, ошолорду рационалдуу пайдалануунун жолдорун ушул 25 докладта биздин окумуштуулар айтып атат. Ошонун ичинде эле бирден бир эң негизги маанилүү деген Кыргызстан үчүн мөңгүлөр жөнүндө бир 3-4 доклад бар. Андан сырткары жанакы высокогорный, прорвоопасный көлдөр жөнүндө бар. Андан сырткары дарыя суулары, нарындын токтогулдун режими боюнча докладдар бар. Андан сырткары ошол эле жанакы жер астындагы суулар, эзде билсеңиздер, былтыр ушул жана Бишкектеги жер астындагы суулардын айрыкча Орталыш скважинасындагы суунун деңгээлинин критический деңгээлге чейин түшүп кетиш, мына ушулар боюнча данныйлар айтылат. Анан ошол данныйлардын результаты менен биз бүгүнкү конференциянын аягында резолюция кабыл алабыз. Ошол кабыл алынган резолюцияны ушул мамлекеттик органдарга, анан жана чечим кабыл ала турган адамдарга берилет. Дүйшөн Маматканов инженердик, гидрология, гидроэнергетика, суу ресурстарын рационалдуу пайдалануу, ошондой эле суу ресурстарын жөнгө салуу жана башкаруу тармагында залкар окумуштуу катары бааланат. Куланак, ушундай көптөрдүн баарын эле изилдеген, тетиги ысык көлдө суу жетишпейт деп, жанагы жууку дегенде эмес алыш керек. Сууну ошондо канча бир миңдеген гектарлар Жетегиз районунун ылдыйкы жагындагы суу айылдарга суу жетет, суу проблемасы деп ушундай көп проекттер бар. А кезде дагы жана мамлекет өз алдынча болуп, каражат жетпей көп нерселер бар. Бирок бул кишиники кагаз жүзүндө көп жакшы идеялар калды. Ошону эми мамлекет колдоп ишке ашырса, суу көп жерлердеги айдоо аянттары суу менен камсыз болот. Гидроэнергетика ушундай бир жакшы нерселер бар да, бул киши өзүнүн артында мындай бир өлбөс жакшы мамлекет үчүн иштерди жасап кетти. Бирок ошону азыр биз мамлекеттин милдети ошону ишке ашырышка аракет кылыш керек. Эл аралык илимий конференцияда Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Орусиянын суу коопсуздугу жаатындагы маселелер менен алектенген адистер доклад окушса, Жапония, Германия, Кытайдан окумуштуулар онлайн катышты. Мен ойлойм, эң биринчи проблема суу. Суу бүкүл тирүү жандардын, бүкүл планетанын жаны. Бул суусуз өмүр болбойт. Суусуз адам 3-4 күн өмүр сүрөт, суу бермесең. Биз сууга бай мамлекетпиз. Ошондуктан бүгүнкү конференция суу ошо илимпоздорду дискуссиясы, маеги талкуулоосу жаңы сапаттуу деңгээлге көтөрүп, буларды мындай мамлекеттин стратегиялык өнүгүүсүнө жакшы ири салым кыла турган умтулуу жана инициатива. Бүгүн биз суу институту менен меморандумга кол койдук. Бул меморандумдун алкагында биз буюрса академия жагынан дагы конференциялар, маектер, талкуулоолор бир гана Кыргызстандын эмес, башка Орто Азиядан келген адистерди дагы, жаштарды, академиктерди чакырып, ири ушундай суу маселесинин алкагында талкуулоо жана сапаттуу маектерди өткөргөнгө умтулабыз. 3-чү Маматканов окуулары 3 жылдан бери өткөрүлүп келет. Аны бир катар уюмдар колдоого алышкан. Назгүл Чороева, Адилет Алмазбеков, Кутмантан көрсөтүүсү.